имам Шафи айтат, эгерде алымдар, фукахалар Аллахтын оолиялары болбосо, анда Аллах Тааламдын оолиясы деле жок экен дейт да, валийлер жок экен. Бул сөз мен айтат. Мындайча айтканда жер бетинде биз айтып коебуз, сен эмне ойлоп элең деп. Аулия деген бул Аллах Тааламдын сүйкүмдүү, такыба, арамды арам деп билген, адалды адал деп билген, Кудайдын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолунда жүргөн адамдарды оолиялар деп, Аллахтын жакын адамдары. Оолиялык ушу эки нерсе менен келет: иман жана такыбалык менен. Эми ушу оолия деген нерседе аалымдар, фукахалар оолия болбосо, анда Аллах Тааламдын оолиясы деле жок экен жер бетинде деп атат. Тилекке каршы айрым адамдар оолия дегенди жанагынтип сууну тетире агыскан, адамды эшек кылып айландырып койгон, ар кандай бүү бакчыларды, сыйкырларды көргөзгөн, көз боемоочулук кылгандарды, жиндер менен алек болгондорду чаташып оолия деп алгандар бар. Чыныгы оолиялар булар Аллах Тааламдын динин туура түшүнүп, билип, амал кылгандар, мына ушулар оолиялар, алымдар. Себеби оолиялык ат менен канча деген аферисттер, динди бурмалагандар, сыйкырчылар, бүү бакчылар биз ушу Аллах Тааламдын оолиясыбыз, Кудайдын сүйүктүү кулубуз деп көптөгөн адамдарды алдап, өздөрүнүн туура эмес кадамдарын кылып келишет. Ошол жол менен акча да табышат, алдап келет, Алла сактасын. Ар бир адам такыбалыгы менен, илим алуусу менен, буйрукту аткаруу менен, тыйган тыйылуу менен Аллахка жакындай берет. Вали деген Аллахка жакын кул деген сөз. Анан бул тек гана бир айрым бир өзгөчө бир адамдар, бир өзгөчө бир касиеттерге ээ болгон, мындай деп түшүнүп алгандар бар, келе оолия десе.